Маче деп аталган бул жүгөрүнүн сорту Кара Суу районунда эми гана жайылтыла баштады. Үрөн Туркиядан алынган. Өзгөчөлүгү бииктиги 4,5 метр болуп, гектарынан 90-100 тоннага чейин түшүм алынат деп жазылган. Бирок биздин шартта гектарынан 70 тоннадан кем эмес түшүм бергидей. Негизгиси малга жагымдуу дагы да. Себептен дандык жүгөрлөр негизинен дан алганга багытталган, а бул тойттук катары силос алганга багытталган түрү. Бизде жанагы негизги дыйкандар силостукпу, дандыкпу бөлбөй эле тапкан уругун эгип атат. Анан түшүмдүүлүгү гектарда эгерде өндүрүштүк шартта алып келгенде гектардан 40 тоннанын тегерек түшүм алып атат да. Тоют үчүн эң үнөмдүү жүгөрүнүн бул сорту Ош облусундагы дыйкан фермерлерге көрсөтүлдү. Айрым фермерлер бул сорту өз алдынча Туркиядан буйртма кылып эгип көрүшкөн. Чындыгында түшүмдүүлүгү жагынан кадимки эгилип жүргөн жүгөрүнүн сортторунан жакшы экен дешет. Негизинен түшүмдүүлүгү жакты да. Анан бул сорттун өзгөчөлүгү даны узак малга чейин кандайсың? Молочно-восковой периоду узагыраак болот. Бул тез пишип кетпейт. Ошон үчүн кичине кандай десем, оруп жыйнаганга удобный да. Берки башка сорттор булар эме суусун кетиргенден тез катып кетет даны. Силоска уже болбой калат эмелер. Бардыгы эгерде ошо нормасынан чыкпаса, ошо подкомбайн эле алат. Жаңы сорттун өзгөчөлүгүн жеринен көргөн дыйкандар кызыккан суроолорун берип жооп алышты. Аларга соя өсүмдүгүндө тоют катары колдонуу сунушталып жатат. Себеби бул өсүмдүк белокко бай болгондуктан мал жандыктардын ден соолугуна пайдалуу. Белок жаныбарларга дагы жетишпейт, адамдарга дагы жетишпейт, тоок парандаlarga дагы жетишпейт белок. Ошон үчүн сояны уун кылып туруп, чөжөлөргө, тоокторго, малдарга жем кылганда 10% соянын унун кошот. Как добавок. Себеби белок менен углеводдордун башка немелердин соотношениялары туура болбосо, мал дагы жакшы семирбейт. Анан кийин адамдарга дагы белок керек да. Биз только эттен көбүнчө алабыз, кыргыздар, например, мусулмандар, азиаттар. Бул тажрыйба алмашуунун негизги максаты акыркы убактагы эң үнөмдүү жана пайдалуу тоюттун түрлөрүн фермерлерге жайылтуу болуп саналат. Себеби Ош облусунда 16 асыл тукум мал чарбасы болсо, анын 10-у Кара Суу районунда жайгашкан. Беденин чоптун пресстери 305 сомго чейин чыгып, тоют маселеси оорлошуп келген. Ошол себептен биз акыркы 2 жылдан бери биздин өзүбүздүн аймактагы жашаган, өзүбүздүн аймакта жайгашкан асыл тукум чарба фермерлерге ошол жүгөрүнүн силосун сунушталып, 2 жылдан бери ушуну практика кылып келип атабыз. Кара Суу районуна жылына 12.500 тонна тоют керектелет. Учурда беде орулуп көп жылдык чөп өсүмдүгү жыйналууда. Быйылкы жылы тоют жылдык керектөөдөн ашыкча даярдалат. Себеби жаанчыл аба ырайы чөптүн мол болушуна шарт түздү. Зыйнат Ибраимова, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу.